Мемлекеттік қамсыздандыру фонду мамлекеттік кепілдіктер программасын ишке ашыруу үчүн Эми кыргызстандыктар медициналык камсыздандырууну милдеттүү түрдө алышы керек. Кыргызстанда 10 апрелден тарта өлкөдөгү жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Бүгүн аталган мыйзамдын аткарылышы боюнча облустук деңгээлде жыйын болуп өттү. Өзүң билбей туруп, бир айылга убакыт бир үйлөөгө же бир айылга бир түшүндүрө албайбы? Ошол маалыматтын жоктугунан бүгүн элибизге дагы жетпей атат. Жаңы мыйзамга ылайык өлкөдө жүргөн чет өлкөлүктөр, патентсиз иштеп, соцфондко төгүмдөрүн чегербегендер, жумушсуздар, 21 жаштан жогорку студенттер жана сырттан окугандар милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу алышы керек. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусундагы калктын 70%дан ашыгы камсыздандырылган. Биздин саламаттык сактоо мекемелерге катталган калктын саны бүгүнкү күндө 1 миллион 238 миңден ашуун. Ошол катталган жарандарыбыздын санынан бүгүнкү күндө 72,8% бул камсыздандырылган. Бул деген почти миллионго чукулдап калат, 900 миңден ашууну. Ал эми 300 миңдей калкыбыз бүгүнкү күндө бул камсыздандырылган жарандар болуп эсептелет. Камсыздандырылган жарандар медициналык жардам алууда ар кандай артыкчылыктарга ээ болот. Алсак кабыл алуу, кеңеш берүү жана базалык 11 анализди акысыз тапшырууга өбөлгө түзүлөт. Андан сырткары 50дөн ашык дары-дармектин түрүн сатып алууда 50%га чейин жеңилдиктер берилет. Мамлекет тарабынан 16 жашка чейинки балдар, пенсионерлер, студенттер, аскер кызматкерлери, жөлөк пул алгандар жана жумушсуз делип расмий катталгандарга камсыздандыруу берилет. Биздин жарандарды, биякта жашап аткандарды, чет өлкөлүк студенттерди, чет өлкөлөрдөн келип иштеп аткан жарандарды 100% биз камсыздандырыш керекпиз деп бизге ушундай тапшырма берилген. Ошонун негизинде биз ушу мыйзамды жаңыртып, негизинен ушу 8-9 беренеге өзгөртүү киргиздик. Биякта ушу биздин жарандар жана башка жактарды бөлүп туруп, ошондо биздин жарандарга жана социалдык айырылуу катмарга 6 категория кирет. Булар жана республикалык бюджеттен алар үчүн бизге каражат түшөт. Мыйзам жана анын аткарылышы боюнча жерлерде жыйындар өтүп, аймактардагы медициналык борборлордун жетекчилерине жана коомчулукка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Медициналык камсыздандырууну жалпы коомчулук колго алып, жапатырмак киришүү зарылдыгын эл өкүлү белгиледи. Мыйзамдын аткарылышы бир гана медицина кызматкерлерине жүктөлүп калбаш керек. Бул мыйзамдын аткарылышын ишке ашыруу бардык жергиликтүү бийлик органдарынан баягы иш максаты болуш керек. Анткени биз ар бир жетекчи, ар бир бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта иштеген адамдар баарыбыз жалпы эле ким болбосун элибиздин саламаттыгына кам көрүшүбүз керек. Кыргызстандыктар үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу жылына 1722 сомду түзөт. Ал эми чет өлкөлүктөр 1 жылдык камсыздандырууну 16391 сомго сатып алышат. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы калктын 70%дан ашыгы камсыздандырылган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.